Мамлекеттик кызматкерлердин саны 30%га кыскарат. Жапаровдун жарлыгы. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Максаты аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын түзүмүн жана башкарууну оптималдаштыруу, кайталанган жана ашыкча функцияларды жоюу, ошондой эле мамлекеттик аппаратты күтүүгө каралган бюджеттик каражатты үнөмдөө. Президенттин администрациясынын, министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, президенттин карамагындагы мамлекеттик органдардын штаттык саны 30%га чейин кыскартылсын деп айтылат жарлыкта. Сунуштар жогорку кеңеш аппаратынын жана иш башкармалыгынын кызматкерлеринин санын 30%га чейин кыскартуу, жогорку сотто, конституциялык сотто, жергиликтүү соттордо жана сот департаментинде штаттын санын 30%га чейин кыскартуу, жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен иштеген бюджеттик мекемелерде жана уюмдарда инвентаризациялоону жүргүзүү жана кызматкерлердин санын 30%га чейин кыскартуу. Мындан улам министрлер кабинетине төмөнкү тапшырмалар берилди. Кыскартылган кызматкерлерге мыйзамга ылайык жөлөк пулун төлөп берүү, бошотулуучу кызматкерлерди окутуу боюнча зарыл чараларды көрүү, үнөмдөлгөн каражаттарды мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын эмгек акысын көтөрүүгө жумшоо. Бул Спутник KG. Рахмон Жапаровду шаар четиндеги резиденциясына алып барып сейилдетти. Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Душанбенин четиндеги Бахор резиденциясына жолукту. Бул туурасында Тажикстандын президентинин расмий сайтына жарыяланды. Аталган резиденция Варзов районунда жайгашкан. Ал жакка баруунун максаты туризм тармагын өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу экени айтылат. Шаар четиндеги резиденцияда мамлекет башчылары таза суусу бар ажайып жана уникалдуу жаратылышы менен таанышты. Кечки сейилдөөнүн максаты биздин бейиштин төрүндө кайталангыс ажайып жерибизди көрсөтүү болуп саналат деп да жазган Тажикстандын президентинин маалымат кызматы. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 2 күндүк расмий сапары менен кечээ 28-июнда Душанбеге барган. Жолугушуу тууралуу кыргыз тарап азырынча маалымат тарата элек. Бул Спутник KG. Жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абджалиев УКМКнын атайын эсебине 20 миллион сом которду. Бул тууралуу Спутник агенттигине мамлекеттик комитеттен билдиришти. Ведомствонун маалыматына караганда, эл өкүлү Кыргызстандын аймагында болгону менен кармалган жок. Буга чейин ЖМКлар Абджалиев кылмыш иши козголгонго чейин эле өлкөдөн чыгып кеткенин жазышкан. Абджалиев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы болот. Анын уулу Жээнбековдун кызына үйлөнгөн. УКМК Абджалиев мыйзамсыз баюу фактысы боюнча шек жаратып жатканын маалымдаган. Анын байлыгы расмий кирешесине дал келбей жатканы белгиленген. Эл өкүлүнүн 20 элиталык батири, Бишкек шаарынын VIP шаарчыларында турак үйлөрү, Ысык Көл облусунда пансионаты, Ысык Көл менен Чүй облусунда жер тилкелери, Түркия менен Бириккен Араб Эмираттарында кыймылсыз мүлкү бар экени аныкталган. Тергөөнүн версиясы боюнча депутат мындан сырткары мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен туугандык байланыштарын колдонуп, мамлекеттик башкарууга да активдүү катышкан. Бул Спутник KG. Bir суткада 1092 кишиден коронавирус табылып, 10 бейтап көз жумду. Өткөн суткада Кыргызстанда 1092 кишиден коронавирус табылып, 558 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Жуктургандар: Бишкек 602, Ош 60, Чүй облусу 177, Ош облусу 47, Талас облусу 15, Нарын облусу 12, Ысык Көл облусу 26, Жалал-Абад облусу 83, Баткен облусу 70. Ушуну менен оору ийлештиргендердин саны өлкөдө 123.038ге жетти. Анын ичинен 109.511 киши дартты жеңди. Айыккандар: Бишкек 226, Ош шаары 100, Чүй облусу 101, Ош облусу 46, Талас облусу 12, Нарын облусу 6, Ысык Көл облусу 25, Жалал-Абад облусу 21, Баткен облусу 21. Тилекке каршы bir сутка ичинде 10 адам коронавирустун курмандыгы болгон. Бишкек шаары 4, Чүй 3, Талас 1, Ысык Көл облусу 1, Жалал-Абад облусу 1. Бул Спутник KG.